саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү сабакта биз Learning Job сервиси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Learning Job сервиси бул ар кайсы предметтен интерактивдүү методикалык окуу ресурстарын түзүүчү платформа. Бул сервисте иштөө үчүн эң биринчи регистрация болуу керек. Регистрация болуу үчүн бул жерде биз поисковой системада Google'да Learning Jobs деп жазабыз. Learning Jobs деп жазсак, мына Login Learning Jobs. Эми муну бассак, бизге мындай авторизация чыгат. Же болбосо регистрация кылуу үчүн чыгат да. Эгерде сиздер бул жерге регистрация мурун болгон болсоңуздар, анда бул жерге имя пользователя жана паролду жазуу эле жетиштүү. Эгерде бул платформада эң биринчи жолу иштеп атсаңыздар, эң биринчи жолу кирип жатсаңыздар, анда бул жерде создать аккаунт дегенди басышыңыздар керек. Бул жерге өзүңүздөр ат коесуздар. Пароль жазасыздар бул жерге. Пароль жаздык. Жана бул жерге электрондук почта жазуу керек. Бул жерге болсо өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазасыздар. Мисалы үчүн жаздык. Анан ылдыйраак түшсөңүздөр, бул жерде код безопасности деген бар экен. Ошол жерге код безопасности жазабыз. Англисче которуп алып. Создать конто дегенди басабыз. Эгерде мындай ат мурун колдонулган, пайдаланылган болсо, анда такое имя уже используется деп чыгат. Пожалуйста, выберите другое имя. Пароли должны совпадать дейт. Демек, бул жерде пароль которую эмесин жазып коюптурбуз. Бул жерде код безопасности жазабыз. H A N Y. Создать конто. Биз Learning Jobs платформасында регистрация болдук. Биздин логин Сингера 125, имя я, голова, электрондук почтабыз. Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай все упражнения, новое упражнение, мои классы, мои упражнения деп турат. Бул жерде эгерде все упражнения бул жерде болгон предметтер боюнча бар. Английский, биология, спорт, химия, философия, көптөгөн сабактар бар. Бир сабакты санап көрөлү бул жерден. Ушул жерден биз бир теманы алып көрөлү. Любой эле бир теманы тандап көрөлү. Ошол тема боюнча өзүбүздүн ишибизди түзүп көрөлү. Ылдый жагын бассак, мына бул жерден карасаңыздар, мына бул жерде чыкты. Носитель информации деген чыкты. Мына ушуну биз иштеп көрөлү. Бул жерге чыкты. Расположите носитель информации по указанным группам дейт. Окей. Бул жерде мына древний носитель информации не является носителем информации. Маалымат алып жүрүүчү кирбейт. Мына мурунку илгерки маалымат алып жүрүүчү дейт. Демек бул жерде бул мурунку маалымат алып жүрүүчүгө киргизели. Бул болсо современный носитель информации, азыркы учурдагы маалымат алып жүрүүчү, мурунку маалымат алып жүрүүчү, маалымат алып жүрүүчүгө кирбейт. Азыркы маалымат алып жүрүүчүгө кирет. Маалымат алып жүрүүчүгө кирбейт. Маалымат алып жүрүүчүгө кирбейт. Азыркы маалымат алып жүрүүчү, азыркы маалымат алып жүрүүчү, мурунку маалымат алып жүрүүчү,
Ошентип биз туура же туура эместигин текшерип алабыз. Коюп алабыз, мына койгондон кийин текшерип алабыз. Эми бул жерден туура эмесин текшерүү үчүн биз птичка белгисин басышыбыз керек. Бастык. Бул жерден демек молодец, ты верно выполнил задание дейт. Жооптун баары туура экен. Эми бул жасалган ишти биз ссылка аркылуу окуучуларга таратып, окуучулар иштетсек болот. QR-код аркылуу иштетсек болот экен. Жана ушул жерден биз создать подобное упражнение деп өзүбүздүн упражненияга кошуп алсак болот. Носитель информации, маалымат алып жүрүүчүлөр. Кыргызча өзүбүздүн тилге которуп алабыз. Маалымат алып жүрүүчүлөр. Андан кийин расположите носитель информации по указанным группам. Маалымат алып жүрүүчүлөрдү, маалымат алып жүрүүчүлөрдү группа боюнча коюп чыккыла. Көрсөтүлгөн группа боюнча коюп чыккыла. Биз бул кыргызча түзүп жатабыз. Андан кийин древний носитель информации. Бул жерге илгерки маалымат алып жүрүүчүлөр деп жазалы. Андан кийинкини да которуп алалы. Азыркы учурдагы заманбап маалымат алып жүрүүчүлөр. Заманбап маалымат алып жүрүүчүлөр жана маалымат алып жүрүүчүлөргө кирбейт. Маалымат алып жүрүүчүлөргө кирбейт. Бул жерден азаматсың бардыгы туура деп жазалы дагы. Биз муну завершить и показать предварительным просмотра дегенди басабыз. Биз муну өзүбүздүн тилге которуп алдык. Бул жерде көптөгөн бардык предметтер бар. Ар кайсы сабактын предметтери колдонсо болот бул сайтты. Эми мои упражнения дегенди бассак, бул жерден сохранить упражнение дегенди басалы. Сохранить упражнение. Мои упражнения. Азыр бул жерде ачылды. Мына карасаңыздар, жана орусча болчу, азыр кыргыз тилине биз өзүбүзгө ылайыктуу которуп алдык. Демек, бул жердеги интерактивдүү методикалык окуу ресурстарын биз өзүбүздүн сабактарыбызда, сабакты бышыктоо иретинде же жыйынтыктоо иретинде же сабактын башында өзүбүзгө ылайыктуу кылып түзүп алып пайдалансак болот. Мына бул жерде түздүк, кыргызча которулуп калды. Бул сабакта биз өзүбүзгө ылайыктуу кылып же ссылка аркылуу окуучуларга берип, же болбосо сабакта проектор менен көргөзүп, окуучуларга кошумча ресурс катары пайдалансак болот. Все упражнения бул жерде сакталыш керек. Бул жерде сакталды. Муну биз ачып пайдалансак болот. Ошондой эле көптөгөн сабактарды ошентип түзүп өзүңүздөр дагы пайдаланып сабактарда колдонсоңуздар болот. Бул эң жакшы платформалардын бири. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
кийинки сабакта көп учакта сак саламатта туруңуздар.